Арбагыла балдар. Саакка даярбызбы? Азаматтар, азыр кыргыз адабият сабагы. Балдар, маанайыбыз кандай? Сонунбу? Анда маанайыбыз мындан да жакшы болуш үчүн биз силер менен азыр оюн ойнойбуз. Ха-ха деген оюнду ойнойбуз. Оюндун шартын түшүндүрөйүн. Мен канча жолу кол чапсам, силер ошончо жолу ха-ха деп айтасыңар. Түшүндүңөрбү? Анда баштадык. Азаматтар, маанайыбыз көтөрүлүп калдыбы? Мына ушундай жагымдуу маанай менен сабагыбызды баштайбыз. Балдар, баарыбыз экранга көңүл бөлөлү. Бул жерде силерге ыр берилген. Ушул ырдын бош жерлерин силер туура келет деген сөздү коюп окуп бересиңер. Алгач ыр менен таанышып алып, андан кийин окуп бересиңер. Анда биринчи 4 сапты биринчи топ, экинчи 4 сапты экинчи топ, үчүнчү 4 сапты үчүнчү топ окуйт. Кана ыр менен таанышып чыккылачы? Таанышып бүттүңөрбү балдар? Азаматсыңар. Анда биринчи топтон ким окуп коет? Кана Гүлхая. Жылуу кийин жолуң кыйын үшүрсүң, кышта катуу борон улуп карылуу. Суугумду өз мойнума алайын, жол карайын токтой турчу балам. Балам деген сөздү койдуң, а? Жакшы, азаматсың. Анда экинчи 4 сап ырды ким окуп коет? Караңыз, окуп койчу. Түндөр жаман кырсык салып кетпесин, налар келип ат тизгиңди чапкырып. Азабыңды өз мойнума алайын, из карайын токтой турчу балам. Балам деп койдуң сен дагы. Жакшы, отура кой. Үчүнчү топ, силер кайсы сөздү койдуңар? Кана Исхак. Жазда башка жел тийбесин абайла, көккө турбас мобул турган сур булуп. Бүт тартымды өз мойнума алайын, сен оруба, мен оруйум кызым. Жакшы, азаматтар, балдар. Эмне үчүн балам, кызым деген сөздөрдү койдуңар? Ким айтып коет? Гүлхая, эмне үчүн? Жылуу кийин жолуң кыйын үшүрсүң деген саптарында баягы ата-эне өзүнүн баласына кылып аткан мамилесин неме кылып жатат. Чагылдырылып жатат, Жакшы, дагы ким кандай ойлойт? Исхак, сен эмне үчүн кызым деген сөздү койдуң? Жазда башка жел тийбесин абайла деген жеринен мен балам оорубасын, мен кызым оорубасын деп апатасы өзүнүн баласына кам көрөт да. Ооба. Мына жазда башка жел тийбесин абайла деп койгон эчкен. Жакшы. Ата-энебиз бизге дайыма ушинтип кам көрөт, Жакшы балдар. Анда балдар, азыр баарыңардын көңүлүңөрдү ушул ырга бурамын. Жылуу кийин жолуң кыйын үшүрсүң, кышта катуу борон улуп карылуу. Суугуңду өз мойнума алайын, жол карайын токтой турчу атажуу. Жол карайын токтой турчу атажуу. Жазда башка жел тийбесин абайла, көккө турбас мобул турган сур булут. Бүт тартымды өз мойнума алайын, сен оруба, мен оруйун атажуу. Сен оруба, мен оруйун атажуу. Балдар, бул ырды мурда укканбызбы? Чоң аталарыбыз, чоң энелерибиз абдан сүйүп угушат. Бул ырдын обонун Шамшыбек Өтөбаев жазган. Ал эми автору болсо Алыкул Осмонов. Силер азыр балама, кызым деген сөздөрдү койдуңар эле. Ал эми ырда болсо кайсыл сөз экен өзү негизи? Ата журт. Демек, ыр ата журт жөнүндө экен.
Алыкул Осмонов бул ырды ата журтка болгон сүйүүсүн баяндаптыр. Автор бул жерде мекенге болгон, ата журтка болгон сүйүүсүн билдирип жатат. Карагыла, аны биз жол карайын токтой турчу ата журт, суугуңду өз мойнума алайын. Азабыңды өз мойнума алайын, из карайын токтой турчу ата журт. Бүт дартыңды өз мойнума алайын, сен оруа, мен оруйун ата журт деген ыр саттарынан байкасак болот. Чындыгында эле мындай камкордукту ата-энелер гана балдарына кыла алат. Бирок бул жерде автор ошол камкордукту ата журтка көрсөтүп жатат. Түшүндүңөрбү балдар? Азаматсыңар. Балдар, азыр биз силер менен бир тажрыйба жүргүзөбүз. Ар бириңердин, ар бир топтун алдында суу куюлган идиш бар. Ушул идиштерге мындай сүрөт тартылган кагазды тартып тажрыйба жүргүзөбүз. Бул билесиңер, кадимки эле ашканада колдонулган эмне? Апабыз колдонулган салфетка. Кана, азыр чогуу таштайбыз. Кана 1, 2, 3 таштагыла. Кана эмненин сүрөтүн көрүп жатасыңар? Саадат айтып койчу. Тоолордун, боз үйлөрдүн, күндүн, арчалардын сүрөтүн көрүп жатабыз. Азаматсың. Демек, бул биздин Кыргызстаныбыз. Бул биздин ата журтубуз, Ата журт дегенде эле эң алгач бизге тоолор, арчалар, жаратылышы кооз жерлер, боз үйлөр көз алдыбызга элестейт. Анда балдар, бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы Алыкул Осмоновдун ата журт жана кыргыз тоолору ырлары. Баарыбыз дептерибизди ачабыз. Бүгүн Чын Курандын 15 жазгыла. Сулуу булгабастан татынакай кылып жазабыз, балдар. Темабыз Алыкул Осмоновдун журт жана кыргыз тоолору ырлары. Бүгүн биз сабакта Алыкул Осмоновдун дал ушул ырлары менен таанышып, аларды көркөм окуйбуз, андагы салыштырууларды таап, жасалуу ыктарын үйрөнөбүз, макалдарды таап үйрөнөбүз, балдар. Жазып бүттүкпү? Азаматсыңар. Силер экранда көрүп турган инсан бул Алыкул Осмонов. Кыргыз поэзиясынын көрүнүктүү өкүлү, таланттуу акын. Алыкул Осмонов башка акын жазуучулар сыяктуу эле достук, сүйүү, ата журт, эмгек жөнүндө жазган. Бирок ал башкача өңүттө жазган. Ал кыргыз адабиятына жаңычылдыкты алып келген. Башкалар жазбаган бир эң сонун чыгармаларды жараткан. Бул автордун өмүрүнө анчейин токтолбойбуз. Анткени силер 3-чү чейректе акындын Неге кечигет, Бөкөн тай деген ырлары менен таанышкансыңар, Ошондо өмүрү жөнүндө кеңири маалымат алгансыңар. Балдар, биз эң алгач ырды окуганыбызда бизге бүдөмүк болгон, мааниси түшүнүксүз болгон сөздөр болдубу? Болду, албетте. Ошол сөздөр менен таанышып чыксак анда. Жолу кыйын үшүү. Бул деген кыйынчылык, жамандыктын келиши экен, Өз мойнуна алуу, өз жоопкерчилигине алуу дегенди түшүндүрөт экен. Кырсык салып кетүү. Жамандык иш болуп кетүү. Кокусунан эле кырсык болуп кетүү. Наалат деген болсо, каргыш деген сөздүн синоними болуп эсептелинет экен, балдар. Анда мен акындын кийинки ыры менен тааныштырайын. Кыргыз тоолору. Тоого тоолор курамалап курашып, узун тартып, уламалап улашып, алда кайдан кебес тартып келаткан кербенчинин
төөлөрүндөй чубашып. Кара зоолор ар кай жерде каркайып, катмарлашып, калың тартып, заңкайып, алмас сыңдуу көккө тийген миздери арстандын азуусундай арсайып. Андан ары ырды силер уланткыла балдар. Кана, кийинки 4 куплетти Зарина окуп койчу. Мөңгү кетпей чоккалары жалтырап, тоңгомузда көкөлөрдөр жаркырап. Ар жагына, бер жагына куш эмес, арам гана борон өтүп алтырат. Азаматсың. Кана бул топтон Эл мырза, сен окуп койчу. Жаз келерде эң биринчи жаз болуп, кыш болорду эң биринчи кыш тоңуп, ай аламга ай тиелек кезинде эң биринчи ай жамылып ак болуп. Азаматсың. Ал эми 3-чү топтон ким окуйт? Кана Садат оку. Түн болордо эң кийинки түндү алат, түз жерлерде кийим кетип мунарып, дүйнө жүзү көзүн ача электе, эң биринчи күндү тосуп Кызарып, Жакшы балдар. Мынакей, кыргыз тоолору ыры менен дагы таанышып алдык. Бул ыр сүрөттөөлөр жана салыштыруулар менен абдан көркөм жазылган. Мисалы, алда кайдан кебес тартып келаткан кербенчинин төөлөрүндөй чубашып деген салыштыруу бар. Бул жерде кыргыздын тоолору эмнеге салыштырып жатат экен балдар? Кербенчинин төөлөрүнө салыштырылып жатат экен. Биз салыштыруу жөнүндө мурда түшүнүк алганбыз. Демек, бир нерсенин экинчи бир нерсеге салыштырылышы бул эмне деп аталчу эле? Салыштыруу деп аталчу эле. Салыштыруу 4 нерсени өзүнө камтыйт экен. Биринчи окшогон нерсе, экинчиси окшотулган нерсе, үчүнчүсү бул окшоштук белгилери, төртүнчүсү болсо окшоштукка кошумча каражаттар. Эми карагыла, бул жерде окшотулган нерсе эмне болуп атат? Жок, кыргыз тоолору болуп жатат. Ал эми окшогон нерсе кербенчинин төөлөрү болуп жатат. Алардын окшоштук белгиси бул чубашкандыгы. Бул тоолор дагы бири-бирине уланып чубашып турат, төөлөр дагы чубашып бара жатышат. Ал эми кошумча каражаты бул төөлөр деген зат атооч сөзгө сын атооштун салыштырма даражасынын дайым үчөөсүнүн жалгануусу аркылуу салыштыруу жасалып жатат. Түшүнүктүү болдубу балдар? Андан ары кеттик. Мындан сырткары дагы алмаз сындуу көккө тийген миздери арстандын азуусундай арсайып деген салыштыруу бар. Мөңгү кетпей чоклары жалтырап, тоңгон муздар шөкүлөдөй жаркырап деген салыштыруу бар. Булардын ар биринин жасалышыгын биз азыр топтук тапшырмалыны аткарганда дагы тереңдетип үйрөнөбүз. Азыр балдар кызыктуу тапшырмаларды аткарабыз. Ошон үчүн топторго бөлүнүп алышыбыз керек. Топторго бөлүнүү үчүн биз азыр Флиппити тиркемесиндеги кокустук дөңгөлөгүн пайдаланабыз. Экранга көңүл бурабыз. Ким кайсы топто экендигин карайбыз дагы. Ошол топко барып орун алабыз. Биринчи топ бул жерге, экинчи топ бул жерге, үчүнчү топ бул жерге отургула. Ана, бат-баттан. Балдар, силерге топтук баалоонун критерийлерин түшүндүрүп өтөйүн. Азыр силерге мындай баа казандарды ар бир топко беремин. Силер ушул баа казандарды жиликтер менен толтурушуңар керек. Жилик алыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Суроолорго жооп беришибиз керек, тапшырмаларды аткарышыбыз керек. Түшүнүктүү болдубу? Мына, мындай болгон жиликтерди ыйгарамын. Ал эми өзүн-өзү баалоонун критерийлерин ар бириңерге берейин. Булар менен силер сабактын аягында өзүбүздү өзүбүз баалайбыз. Балдар, азыр анда ар бир топ өзүнө ат коюп, топ башчы шайлайт. Кана кеңешкиле. Бирок силердин койгон атыңар
бүгүнкү темага байланыштуу болсун. Бүгүнкү темага байланыштуу болсун, Кана балдар, бүттүңөрбү? Биринчи топ. Кана, топко кандай ат койдуңар? Bizim тобубуздун аты Эверест тобу. Топ башчыбыз Башчыбыз Артыкбаев Исмаил. Азаматсыңар, отура кой. Экинчи топ. Исхак. Жеңиш тобу. Топ башчыбыз Махаматова Гүлхая. Гүлхая, жакшы. Үчүнчү топ. Силер эмне деп койдуңар? Исхак. Биздин тобубуздун аты Лерин, топ башчыбыз Маматова Жасмин. Жакшы балдар, жакшы балдар. Анда азыр тапшырмаларды берейин. Биринчи топ, силер салыштыруулардын жасалуу ыктарын табасыңар. Эверест тобу. Бул кагазга жазабыз. Жеңиш тобу болсо, сөздөрдүн лексикалык маанилерин табышат. Бул кагазга жазабыз. Ал эми үчүнчү топ болсо, бул жерде чачылган макалдар бар. Ушул макалдарды, сөздөрдү топтоп бир макал чыгарышыңар керек. Түшүнүктүү болдубу? Анан даскага жабыштырабыз аны. Түшүндүңөр, Биринчи тапкыла, анан даскага жабыштырабыз. Силерге убакыт берейин. 3 мүнөт убакыт берем, балдар. Кайсы топ бүткөн болсо, кол чапкыла, балдар. Азаматтар. 3 топ тең тапшырманы аткарып бүтүшүптүр. Анда Эверест тобу силерге берилген тапшырманы айтып берсеңер болот бизге. Келгиле даскага. Кана, силер салыштыруулардын жасалуу ыктарын айтып бересиңер, Салыштыруу. Алмаз сымдуу көккө тийген миздери арыстандын азуусундай арсайык. Окшогон нерсе арыстандын азуусу, окшотулган нерсе тоонун миздери, окшош белгиси арсайган миздүү. Окшоштукка кошумча даража сын атоштун салыштырмадан мүчөсү. Дай мүчөсү жалган аркылуу жасалган, жакшы айтыр. Салыштыруу. Тонгон муздар шөкүлөдөй жаркырап, окшогон нерсе шөкүлө, окшотулган нерсе муздар. Балдар, көңүл бурабыз, Жаркыраганы карап турабыз. кошумча каражаттар сын атоштун салыштырма даражасынын дайым мүчөсү. Салыштыруу. Кербенчинин төөлөрүндө чубашып, окшогон нерсе. Кербенчинин төөлөрү, окшотулган нерсе. Тоолор, окшош белгиси, чубашкан, окшоштукка кошумча даража, сын атоштун салыштырма даражасынын дайым мүчөсү. Балдар, туура аткарышыптырбы тапшырманы? Азаматтар, анда доскага жабыштырып койсоңор болот. Ал эми жеңиш тобу, силер сөздөрдүн лексикалык маанисин табышыңар керек болчу. Келгиле. Таба алдыкпы? Биздин тобубуздун аты Жеңиш тобу. Бизге берилген тапшырма сөздөрдүн лексикалык маанисин табуу. Аскар деңиз деңгээлинин 1000 метрге көтөрүлүп турган жер бетинин зор бөлүгү. Зор, беттик, бийик аскар. Адыр, дөбөлүү, дөңдүү жер. Дөңсө, жер бетинин бийикте көтөрүлүп турган дөңгүрөк жер. Жайлоо, мал жайылуучу жайык. Капчыгай, эки жагы бийик зоо. Азаматсыңар. Бардыгын туура жазыпсыңар. Ушул жерде мааниси жагынан бири-бирине жакын сөздөр бар бекен? Балдар. Зоо менен аска дагы барбы? Адыр жана дөңсө, Жакшы, азаматсыңар. Балдар, кошумчаңар барбы?
Жок, булар баарын так туура аткарышты. Доскага илип койсоңор болот. Анда мен силерге баарыңар тапшырманы туура аткаргандыгыңар үчүн кашка жилик менен жото жиликти берейин. 2ден жилик тартуулайм силерге. Ана. Бул болсо силерге. Балдар, келгиле. Анда дем алуу көнүгүүсүн аткаралы. Баарыбыз ордубуздан турабыз. Экранда бизге кыргыз тоолорунан 4 сап ыр берилген. Ар бир ыр сабында кайсы аракетти жасашыбыз керек экендиги көрсөтүлгөн. Карап алгыла. Көрдүңөрбү? Анда эске тутуп алдыңар дагы. Баштайбыз. Баарыбыз чогуу баштайбыз. Кана? 1, 2, 3. Тоого тоолор курамалап курашып, узун тартып, уламалап улашып, алма кайдан кебес тартып келаткан, келбечинин төлөрүндөй чубашып, алда кайдан кебес тартып келаткан, келбечинин төлөрүндөй чубашып. Азаматсыңар. Отургула балдар. Азыр жекече тапшырмаларды аткарабыз. Ата журт ырынан көркөм окуйбуз. Кана, ким көркөм окуп коет? Айбике. Жолун кыйын үшөрсүң, кышта катуу борон уруп, кар уруп, суугуңду өз мойнуңа алайын, жол карайын, токтой турчу ата журт. Баракелде, эң сонун окудуң. Бул топтон. Кана, баястан сен окуп койчу. Күндөр жаман кырсык салып кетпесин, налат келип ат тизгинин шарт уруп, азабыңды өз мойнума алайын, из карайын, токтой турчу ата журт. Эң сонун, эң сонун. Кана, Эл мырза. Жазда башка жел тийбесин абайла, көпкө турбас момул турган сур болот, бүт тартыңды өз мойнума алайын, сен оруба, мен оруйын ата журт. Жакшы, Азамат. Бали, баракелде. Анда баарыңар окуп бергениңер үчүн бирден жилик беремин силерге. Эми, балдар, ошол окуу китебиңердин 185 бетинде жаңылмаштар берилген. Кайсы топтун мүчөсү жаңылбастан туура окуп береткен мага жаңылмаштарды? Кана ким окуйт? Эверест тобунан Сумая. Акылактын кулаа кара, акылактын кулаа кара, кулаа кара, акылак караны кайдан тапты бучунак. Акылактын кулаа кара, акылактын кулаа кара, кулаа кара, акылак караны кайдан тапты бучунак. Акылактын кулаа кара, акылактын кулаа кара, кулаа кара, акылак караны кайдан тапты бучунак. Ой, Азамат, сонун окуду, балдар. Анда кийинки топтон Баястан. Акылактын кулаа кара, акылактын кулаа кара, кулаа кара, акылак караны кайдан тапты бучунак. Акылактын кулаа кара, акылактын кулаа кара, кулаа кара, акылак караны тапты кайдан бучунак. Акылактын кулаа кара, акылактын кулаа кара, кулаа кара, акылак караны кайдан тапты бучунак. Жакшы, силерге дагы карчыга берейин. Үчүнчү топтон Жасмина. Акылактын кулаа кара, акылактын кулаа кара, кулаа кара, акылак караны кайдан тапты бучунак. Акылактын кулаа кара, акылактын кулаа кара, кулаа кара, акылак караны кайдан тапты бучунак. Акылактын кулаа кара, акылактын кулаа кара, кулаа кара, акылак караны тапты бучунак. Эң сонун, эң сонун. Силерге болсо чучукту беремин. Жакшы, Азаматтар. Балдар, азыр ушул бүгүнкү сабакта алган билимдерибизди бышыктоо, текшерүү максатында Kahoot мобилдик колдонмосунда тест иштейбиз. Телефондорубузду алабыз. Баарыңар ачкычты жаздыңарбы, балдар? Ооба. Тобубуздун атын жазып киргиле. Кирдиңерби? Ооба. Демек бизде Жеңиш тобу кириптир, Лелин тобу кириптир, Эверест тобу кириптир. Анда тестти баштасак болот. Биринчи суроо кетти, балдар. Силерге 10 секунд гана убакыт берилген. Экинчи суроо: туулган жердин топурагы, эли
макалды толуктагыла. Упайыңарды көргүлө. Кыргызстандагы эң бийик чоку тоолордун кандай пайдасы бар? Кейинки суроо. Дөңсө деген эмне? Экранда топтогон упайларыңарды көргүлө. Эң акылдуу суроо. Ысык көлдү курчап турган тоолор. Элин тобу 4810 упай топтоптур. Жеңиш тобу 5121 упай. Эверест тобу 5580 упай топтоп. Бул тесттин жеңүүчүсү ким болду? Эверест тобу болду. Ошондуктан мен Эверест тобуна жамбашты тартамын. А экинчи орун ким болду? Жеңиш тобу, Жеңиш тобуна болсо куймулчакты берейин. Ал эми силерге болсо чучук берейин, балдар. Кана балдар, бүгүн сабакта кандай иш-аракеттерди жасадык? Ким айтып коет? Айтчы. Кыргыз тоолорун жана ата журттарына үйрөндүк. Үйрөндүк, жакшы. Гүлхая, дагы эмнени үйрөндүк? Ошол урурлардагы салыштырууларды жана алардын сөздөрүнө лексикалык маанилерди таптык. Сөздөрдүн лексикалык маанилерин таап, жаңы сөздөрдү үйрөндүк, Исхак. Макал лакаптарды айттык, жаңы баштарды айтып, тилибизди үйрөттүк. Тилибизди жаттыктырдык, Жакшы, азаматсыңар балдар. Анда өзүбүздү баалайбыз, баага сынып калбайбыз, Кана, кайсы топ канча жилик топтоду экен? Санайлычы? Эверест тобу 5 жилик, Жеңиш тобу 5 жилик, силер дагы 5 жилик. А бирок эң сыйлуу жилик кимге түштү? Эверест тобуна. Демек, Жеңиш Эверест тобуна. Куттуктайбыз, кол чаап коебуз балдар. Азаматсыңар. Балдар, бүгүнкү сабакта ким өзүн канчага баалады? Ана, сабактын башында мен өзүн өзү баалоонун критерийлерин бергенмин силерге. Баястан, сен өзүң канчага бааладың? Суроолорго так жооп бердим, жаңылмашты туура айтып бердим. Жакшы. Гүлхая, сенчи? Мен бүгүн өзүмө эң жакшы баага бааладым. Себеби чыгарманын мазмунун түшүнүп айтып бердим. Уларды көркөм окудум, топта активдүү иштедим. Жакшы. Азаматсың, дагы ким өзүн канчага баалады? Жасмина, сен өзүң канчага бааладың? Эң жакшы деген баага бааладым. Анткени? Суроолорго жооп бердим, жаңылмашты окудум, урду көркөм окудум. Бали. Садат, сенчи? Өзүң канча бааладың? Өзүмдү эң жакшы деген баага бааладым. Анткени мен суроолорго жооп берип, активдүү катыштым. Ой, азаматтар. Мен үчүн бүгүн баарыңар активдүү катыштыңар. Сумая, сен өзүңдү канчага бааладың? Мен өзүмдү эң жакшы деген баага бааладым. Анткени мен суроолорго жооп бердим, тапшырмаларды аткардым, көркөм окудум. Көркөм окудук, Жакшы, азаматтар. Бүгүн баарыңар сабакка эң сонун катыштыңар. Биз бүгүн кыргыз тоолору ата журт ырларын өттүк, Ушул ырларды жаттап, көркөм айтып бересиңер. Андан сырткары жаңылмаштарды дагы жаттайсыңар. Ата журтка болгон сүйүүңөр дайыма өчпөсүн. Ата журтка кереги тийген жаштардан болгула. Анда кийинки сабакка чейин саламатта баргыла.